Саламатсыңарбы, менин окуучуларым. Мен Каракол шаарындагы номер 3 гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Кашкараева Чолпон Абдыбековна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 7-класс кыргыз тили сабагы. Сабакты алтын эрежелер менен баштайлы. Мен ар күнгө кубанам. Мен тез чечим кабыл алам. Мен кунт коюп угам. Мен ар бир айтылган ойду сыйлайм. Мен бүгүн жакшы баа алам. Мен өзүмдү баалайм. Бүгүнкү сабактын темасы баяндоочтун түрлөрү. Азыр балдар сабактын максаттары менен таанышалы. Тилдик максат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн алган билимдерин эске саласыңар. Баяндоочтун түрлөрү боюнча маалымат аласыңар. Кептик катнаштык максаты. Баяндоочтун түрлөрүн билип, эске тутуу ой жүгүртүү көндүмдөрүн өсөт. Социомаданий максаты. Сүйлөм маданияты өнүгүп, ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Балдар, эске салалы эми. Сүйлөмдүн ээси. Бул сүйлөмдүн баш мүчөсү. Сүйлөмдүн ойдун негизин ээлейт. Ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берет. Дайыма атооч жөндөмүсүндө турат. Мисалы, Асан Кайгы ойчу, акылман, акын болгон. Асан Кайгы ким? Бул сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдү ээнин астын бир сызык менен сызылат. Баяндоочту эске салалы. Баяндооч жөнөкөй жана татаал баяндоочко түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт. Жөнөкөй баяндооч бир сөздөн турса, жөнөкөй баяндооч деп айтабыз. Мисалы, жазат, көрөт, ойнойт, ырдайт жана башка. Татаал баяндооч эки жаандан ашык сөздөн туруп, бир гана суроого жооп берет. Мисалы, жазып жатат, көрүп отурат, ойноп келди, ырдап жатат. Татаал баяндооч бир эле суроого жооп берет. Баяндооч мааниси карай экиге бөлүнөт. Этиштик, атоочтук. Кыймыл аракетти билдирген баяндоочтор этиштик баяндоочтор болот. Мисалы, биз мектепке кирдик жөнөкөй этиштик баяндооч. Студенттер лекция угуп чыгышты, татаал этиштик баяндооч. Анткени эки сөздөн турат. Атоочтук баяндооч. Сүйлөмдү баяндооч, атооч сөздөрдөн зат атооч, сын атооч, сан атооч жана башка атоочтордон да аткарат. Мисалы, Ысык көл эң туздуу көл. Көл сүйлөмдүн баяндоочу, зат атоочтун милдетин аткарат. Ысык көл жайда салкын. Салкын баяндооч, сын атоочтун милдетин аткарат. Сүйлөмдүн аягында турган үчүн атоочтук баяндооч деп аталат. Балдар, этиштик баяндоочко токтолуп кетсек, этиштик баяндооч кыргыз тилинде баяндооч демейде сүйлөмдүн аягында колдонулат жана көпчүлүк учурда анын милдетин этиш аткарат. Эгерде сүйлөмдө ээнин милдетин биринчи жактагы мен, биз же экинчи жактагы сен, сиз, силер, сиздер жактама атоочтор аткарып турса, анда баяндоочко тиешелүү жак мүчөлөрү жалганат. Мисалы, мен окуучумун биринчи жактагы атооч. Биз окуучубуз, биз биринчи жактагы жактама атооч. Сен окуучусуң, экинчи жактагы жактама атооч. Силер окуучусуңар, силер экинчи жактагы жактама атооч. Сиздер мугалимдер, сиздер экинчи жактагы жактама атооч. Мен жазып жатамын татаал этиш. Сен окуп жатасың,
сен экинчи жактагы. Жактама таточ. Биз жазып жатабыз. Жазып жатабыз. Татаал этиш. Мен улуумун. Мен биринчи жактагы. Жактама таточ. Сен кичүүсүң. Сен экинчи жактагы. Жактама таточ. Этиштик баяндоочтун милдетин этиштин бардык жакталуучу формалар аткарат. Мисалы, мен 7-класста окуп жатамын. Биз аларды кече көргөнбүз. Мага кызыктуу жомок айтып бересиң. Эмгекчил адамды эл баалайт. Алардан көп окумуштуулар чыгышты. Атоочтук баяндоочторго токтололу. Баяндоочтун милдетин зат атооч, сын атооч, сан атооч же ат атоочто аткарышы мүмкүн. Кыргыз тилинде атоочтук баяндооч орус тилинен айырмаланып, биринчи жана экинчи жактын жак мүчөлөрүн кабыл алат. Мисалы, мен чет тилдер факультетинин студентимин. Сен 7-класстын окуучусуң. Бишкек шаары Кыргызстандын борбору. Биздин жерибиз өтө кооз. Менин бөбөгүм 7D. Балдар, тапшырмаларга өтөлү. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, баяндоочторду тапкыла. Мен силерге биринчи сүйлөмгө жардам берем. Кыял апасына ар дайым жардам берет. Жардам берет бул татаал этиш 2 сөздөн турат. Этиштик баяндооч. Толкуп жаткан ысык көл. Сабыр деген менмин. Менин адабий китептерим кызыктуу. Анын жашы 25-терде. Жообун маган салып жибересиңер. Кийинки тапшырма. Сүрөт менен иштейбиз. Сүрөттү карап, маанисине жакындаштырып, өзгөртүп түзгүлө. Баяндоочтун астын сызгыла. Мисалы, менин атам үй курат, эмне кылат? Курат. Сүйлөмдүн баяндоочу этиштин милдетин аткарат. Менин атам куруучу. Куруучу ким? Атоочтук баяндоочу. Анткени зат атоочтун милдетин аткарат. Кийинкилерди жакшы угабыз. Апам кийим тигет. Агам институтта окуйт. Атоочтук баяндоочко айландыргыла. Балдар, бул сүрөттөрдү карап, атоочтук баяндооч жана этиштик баяндоочторду катыштырып, ар бир сүрөткө 2 сүйлөм жазгыла. Балдар, теманын аягында ар бириңер таблицаны өз алдыңарча толтургула. Биринчиси, тема боюнча эмнелерди билдим. Экинчиси, тема боюнча эмнелерди аткара алдым. Үчүнчүсү, мага эмне түшүнүксүз болду. Мисалы, эмнелерди билдиңер? Баяндоочтун маанисине карай атоочтук этиштикке бөлүнөт. Тема боюнча эмнелерди аткара алдым? Суроо берип, сүйлөм түзгөндө. Балдар, үй тапшырмасына көңүл бургула. Биринчи тапшырма. Таблицада мага эмне түшүнүксүз болду? Үйдөн өз алдыңарча толтургула. Экинчи тапшырма. Баяндоочтун түрлөрүнө карай 4 сүйлөм түзүп, жазып келгиле. Жоопторун менин WhatsApp номериме жазып жибергиле. Балдар, туура жазып аткараарыңарга мен ишенемин. Ушуну менен биздин сабак аяктады. Баарыңарга ден соолук, жакшы маанай каалайм.
Силер менен кыргыз тили жана адабият мугалими Кашкараева Чолпон Абдыбековна. Саламатта калгыла.